Жыл сайын 1-ноябрь күнү ички иштер кызматкерлери кесиптик майрамын белгилейт. Мындан 95 жыл мурда дал ушул күнү Кара-Кыргыз автономиялык облусунда алгачкы милиция бөлүмү ишке кирген. Ушул күндө өлкөдө 14 миңден ашуун милициянын кызматкери бар. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция маңзаттарын жана курал-жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, коопсуздуктун алдын алуу иштерин алып барат. Ош шаарынын Борбордук аянтында кесиптик майрамга карата Ош гарнизонунун парады орун алды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактап, жарандардын коопсуздугун камсыздап келишет. Кызматкерлер аны менен катар коррупция, баңгизаттарды жана курал-жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, жалпы коопсуздукту камсыз кылуу иштерин алып барышат. Былтыр эле Ош областтык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы республика боюнча кылмыштуулук менен күрөш багытында коопсуздук камсыздоодо деги эле бардык көрсөткүчтөн 1-орунга чыкканбыз. Азыр Ош областтык иштер башкармалыгынын өздүк курамы дагы ушул багытта талыкпай иштеп баратат. Анткени ар бир айылда бүгүнкү күндө аймактык уполномоченный, мурдагы участковыйлар, майы кызматкерлери, жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлар ар бир мектепке алдын алуу, профилактикалык жумуштар такай өткөзүлүүдө. Бул майрам күн-түн дебей, тыныгуу билбей, ар бир күнү өз убактысын, күчүн жана ден соолугун аябай өз милдетин өтөп жаткандардын майрамы. Кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата Ош шаарында жайгашкан бирдиктүү терезе режиминде иштеген борбордун башчысы, милициянын полковниги Жанаргүл Бекташева жогорку кеңештин ийинчилүү сааты менен сыйланды. 25 жылдык эмгек тажрыйбасында Жанаргүл айым күн-түн дебей иштеген, Баткен согушуна катышып, Ош окуяларына коомдук тартипти сактоого өзүнүн салымын кошкон. Бардыгыбыз ошо эркек кишилер менен тең иштейбиз биз. Кыйынчылыктар көп болгон. Эми билесиңер, 94-жылдан бери кандай гана окуялар болбоду биздин мамлекетибизде. Мына мен көзүмчө баягындай 3 революциялар өттү. Ошондой тополоң, ошондой эмелерде дагы аял кишилер сөзсүз катышат, сөзсүз кошо ошо эркек офицерлер менен кошо жүрүшөт. Күн түнү бирге. Мисалы үчүн мен Баткенде 2000-жылы баягы согуш малында өткөзгөнбүз. Күн түнү иштеп дегендей. Ош шаарында жашаган 7 жаштагы Бейшембек Эсеев 3 жашынан тартып милиция кызматкери боло тургандыгын айта баштаган. Милиция кызматкерлери менен кадимкидей сүйлөшүп, достошуп, алар менен чогуу жүрөт. Ал өзүнө милиция кызматкери экени жазылган оюнчук көйлүк да жасаттырып алган. Учурда Бейшембектин 5 түрдүү формасы бар. Ойноп жүргөндө да патриоттук темадагы ырларды ырдаган кичинекей милиционер майрам күндөрү сөзсүз шаардагы иш-чараларга катышат. Мен чоңойгондо мисалы атамекенге кызмат кылам. Бандиттердичи? Бандиттерди камайм. Кандай бандиттерди? Акча ыйдаган. Жоопкерчиликтүү, бекем, эркти, кайраттуулукту, эр жүрөктүүлүктү талап кылган кесиптин ээлерине ишмердүүлүгүндө да эрдиктин күчүрмөндүктүн мисалдары көп экендиги айтылды. Ошондой эле кылмыштуулукка, коррупцияга жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча жооптуу, маанилүү милдеттер айтылып тургандыгы. Жооптуу ар бир кызматкерден тактыкты, туура чечим кабыл алууну, мыйзамды урматтоону жана кесипкөйлүктү талап кыла тургандыгы белгиленди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Атамекенге кызмат кылам.